Блогер Али Эргешев кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин ИИМ басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, аны 13 февралда эл аралык Манас аэропортунун милиция кызматкерлери адамды жүзүнөн тааныган видео байкоонун жардамы менен кармаган. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголуп издөө жарыяланган. Эргешев 2023 май айында болгон бейбаштык окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Жалал Абад шаардык сотунун токтомуна ылайык камакка алуу чарасы колдонулган деп жазылат маалыматта. Али Эргешев эл билсин долбоорунун автору. YouTube каналына тамактануучу жайлардын санитардык абалы, мамлекеттик мекемелердин калкка көрсөткөн кызматынын сапаты тууралуу видеолорду жарыялап келген. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Азыр мен Манас аэропортундамын. Бирок Манас аэропортунда азыр бизди токтотушту. Күч органдары силер издөөдө экенсиңер деди. Таң калышты. Буга чейин эч ким кабар берген эмес андай. Анан кармоо жөнүндө айтышты. Арест деп айтышып атат, мера пресечения. Мен ойлоп атам, азыр бул журналисттик ишмердүүлүгүбүз менен түздөн түз байланыштуу. Бирок мен эсептейм, что биз эч кандай мыйзам бузган эмеспиз. Көргөзүп берген болсок, ошол мыйзамга дал келбеген көрүнүштөрдү гана көргөзүп бергенбиз. Бирок мен азыр бул кармоону толук журналисттик ишмердүүлүгүбүз менен байланыштуу бар деп эсептейм.